Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз азыр сюрприз программасынын кезектеги жаңы чыгарылышына старт бердик. Биз Өзгөн шаарына келдик, Өзгөн жергесиндебиз. Бул жакта өзүңүздөр видео тасмадан көрүп атасыздар. Жалпы Тилакан энекебиздин 62 жашка толушу менен куттуктап, уулдары, кыздары, жакындары азыр белек бешкектерин даярдап атат. Биздин Тилакан энекебиз азыр ичинде олтурат. Бул нерседен бейкабар, маалыматы жок. Биз күтүлбөгөн жерден демек кирип барабыз. Демек, биз кирип кетип атабыз. Жакындары дагы бар. Анда эмесе секин, ана кирип барабыз. Эмне чыгарылыштар, эмне кызыктар болот бул чыгарылышта? Анда бизден алыстабай турууга чакырабыз, достор. Так, ушул жер келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Бул Ош ТВ телеканалы сюрприз программасы. Тилакан энекебизди бүгүнкү 63 жашка толушу менен куттуктап келдик. Көрүүчүлөр көрүп атат. Кол чаап коелу туугандар. Мына дал ушул берүүнү демилгелеп, апабызды куттуктап койгула деп уюштурган уул кыздары бар. Зарина эжебиз менен Канат агабыздын алтынан келип отурабыз. Анда эмесе ошол мына сюрприз болуп атат күтүлбөгөн жерден. Тилакан энекебизге кол чаап коюңуздар, өмүрү узун болсун деп. Биз билектерди тапшырабыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Энеке, туулган күнүңүз менен. Узак жашаңыз. Мо гүл сизге. Мына кызыңыз Зарина эжебиз менен Канат агабыздын атынан кол чабуулар туугандар. Ошондой эле дагы 5-октябрга уда жакшы көргөн келиниңиз бар экен. Аябай тилек кылганыңыз, ниет кылганыңыз ушул жерден байкалып турат. Замира деген келиниңиздин, кызыңыздын дагы бүгүн туулган күнү экен. Уда туулган күнү менен жалпы туугандар куттуктайбыз. Кол чабуулар. Мына бул гүл сизге. Замира жеңе, туулган күнүңүз куттуу болсун. Ал эми бул шириндиктер Ош ТВ телеканалынын атынан сизге белек катары кабыл аласыз. Ана кол чаап коелу. Дагы бир эсиңиздерге салабыз. Дал ушул нерсени колго алган биздин Тилакан энекебиздин мыкты тарбиялап өстүргөн уул кыздары Зарина эжебиз менен Канат агабыздын атынан. Урматына кол чаап коюңуздар. Биз дагы ыраазычылык айтабыз. Ушул эжебиз менен агабызга ыраазычылык айтабыз. Анткени ушундай баягы эжени көрүп сиңди өсөт, аганы көрүп ини өсөт дегенде, ушундай эжелерди, агаларды көрүп биз дагы үлгү алабыз. Кудай буйруса ата энеге кызмат кылабыз деген чоң ишеним, жакшы ниет көкүрөгүбүздү, жүрөгүбүздү уялады. Бирок өкүлү бар экен. Жеңиш деген агабыз бул тарапта өздөрү алыскы сапарда болсо дагы апасын унутпастан дуасын алалы, көңүлүн алалы, көңүлүн көтөрөлү деп, бирок бул жактагы өкүлүн шайлашты. Бул жакты эч кимге сездирбестен Жеңиш агабыз уюштуруучулук милдетин аткарды. Эми кандай максат болгон, кандай аруу тилектер болгон, Жеңиш агабыз бир-эки сөз сүйлөп, уюштуруучу кандай уюштурду, качан даярданып баштады, көрүүчүлөргө дагы сүйлөсүн, андан соң апасына куттуктоо арнайт, анда эмесе келиңиз. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Туугандар, куш келипсиздер. Ушу не дейт элем, бул апам тууган көптөн бери күтүп даярдандык. Анда эжем акамдар бар эле. Алар ушундай кылайлы дегенден анан мени издеп таап силер менен байланышып. Апама такыр сездирбедим. Өзүм деле буяктан белек даярдадым. Ошондо эле сездирбей эле күндөгүдөй эле обычный эле жүрдүм, ишимди кылып, силер менен байланышып эшикке чыгып. Ошол сырды мындай сактап жүргөнүңүз бул кандай мүнөз? Билбейм, мен сырды жакшы эле сактадым, сездирбедим, жан даже аялыма деле сездирбедим, кече айттым, ушундай болуп атат деп. Билген жок эч ким. Ошо эми жакшы жаман болду, канча бизди кыйынчылыкта борон чапкынга туш келип бизди бакты, өз жебей, уулум, кызым жесин деди. Ошого биз азыр аябай эле сыймыктанабыз. Ата энем бар, мен баймын дейм.
мактан алам. Апа, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Жанында отурган мен тайнем болот. Апамдын апасы болот. Апа, сиздин да туулган күнүңүз менен куттуктайм. Тайнем дагы туулган күнү, жеңем да туулган күнү. Ошондой эле рахмат, ошо Россияда эжем менен акам ушуну организовать этип, финанс жактан жардам бергенине чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мына бүгүнкү күндүн эң бир каарманы биздин сыймыктуу энекебиз олтурат. Балдарына татыктуу тарбияны берген, бүгүн сиздер дагы көрүп атасыздар. Үйдүн курамы, үйдүн жамааты чоң экен. Ырыскулуу үйдө олтурабыз. Анан дагы ошол үйдү башкарып, үйүнө кут берекени чакырып олтурган, уул кыздарына батасын, ак тилегин арнап олтурган, мына бүгүн 63 жашка толуп олтурган пайгамбар жаш Тилекан энекебизди дагы бир эфир аркылуу кызып куттуктайбыз. Анан Тилекан эне, бүгүнкү өздүк майрамыңыз, жарык ааламды тааныган күнүңүз кут болсун. Кандай сезимдер болуп атат? Сезимдер менен бөлүшөлүчү? Мен мындай биз жылда эле ушундай өткөрөбүз да, бир туугандар менен ушу туулган күндөрдө отурчубуз. Мен ошондой деп эле элестеткенмин. Анан эми бүгүн башкача болуп кеткен деле ойлободум да. Болосо көп эле адам чакырмакмын мындай экен билгенде. Такыр бул нерсени күткөн эмессиз? Күткөн эмесмин да, бир туугандар менен жылда эле отурабыз да, ушундай катар эле туулган күндөрдө чогулуп. Негизи мына биз айтып атабыз да, уюштуруучулар катары Зарин эжебиз менен Канат агабыз да айтып атабыз, ошолорго ыраазычылык айтып атабыз, Анан алар жаштыгынан ушундай бир сизге күтүлбөгөн нерселерди тартуулап, белек бечкектерин берип келишкенби? Кандай болгон? Туулган күндөрдө эмес, башка күн маалдарда берет эле. Анан туулган күндөрдө мындай акчасын эле салып коюшат эле, анан үйдө болгондо акча беришет эле, чогултушуп. Анан мындай нерсе болгон эмес да. Апабызга кол чабуулар. Туугандар. Баракелде. Урматтуу көрүүчүлөр, менин жанымдагы балдарынын кубанычы, балалыгынын гаранты, кубанычынын башаты болгон дагы бир мээримдүү энекебиз олтурат. 82 жашка толуптур. Бул энекебиз, тайнебиз Тилекан энекебиздин апасы экен. Анан сизге суроо салгым келип атат да. Негизи Тилекан энекем мүнөзү кандай? Эне катары? Жакшы балам, Кудайга шүгүр. Эми канча уул, канча кызыңыз бар? 6 уул, 4 кызым бар. 6 уул, 4 кыз. Кыздардын арасынан Тилекан энекебиз канчанчы? Биринчиси. Улуу кыз. Ооба, чоң кыз. Анан башкалардан айырмаланып мүнөзү кандай, сапаты кандай, атышчылыгы бар? Аябай жакшы кыз, Кудайга шүгүр. Ошолордун деми менен жүрөм. Баракелде. Эми дагы карын сөзүн капка сал дейт, акыл утуну карай агып жаткан дарыя дейт. Сиздин батаңыз менен бүгүнкү күнгө келип олтурат. Уул кыздарыңыз, небере чеберлериңиз бүгүн жемиштүү жашоодо, жарык жашоодо жашашып атат. Сиз бар болуңуз эне. Биздин чыгарылышыбыз дагы да болсо жакшы маанайда уланмакчы. Биздин катардан алыстабай турууга чакырабыз. Азыр ушундай төгүн дастуркондун үстүндө биз дагы маанайыбыз шат, дагы да болсо чыгарылышыбызды кызуу улантууга аракет жасайбыз. Азыр бул жерде бүгүнкү күндүн каарманы, күнөөкөрү болгон 63 жашты тосуп олтурган Тилекан энекебиздин бир туугандар жамааты толук курамда келишкен. Ошол бир туугандардын өкүлдөрү бар, улуу муундагы агаларыбыз бар. Эң чоң бир тууган агасы биздин Арапай агабызга сөз болсун. Демек, Тилекан энекебиз жөнүндө жакшы бир эскерүүлөр, куттуктоолор орун алат. Абже, туулган күнүңүз кут болсун. Şu apamın yaşын berip Kuda kalasa bala çakanın tuğan urukunu sıyın görüp daim tördün körkü olup şu elin kızı olup жүрөрүңүz. Biz abicem jönündө kişine toktolup kettim geldi de abicemini aytıp bereyim. Biz şu atabız kişinekeyizden ötüp ketken 40 yaşta ötüp ketken atabız. Şu apama şerik bolup bizge yine katarı çoğaytı da tüşüktü tarttı o anda. İyi mi? Sıydı görsün eme. Şu apam da olup tördü körkü ol öyle jakşı gündörдү көрүп жүрөрүңүз. Мен толкунданып кеттим, өткөн кеткен да ойлоп. Анан ушу алтындай болгон бир туугандарыма ден соолук каалайм. Уул кыз дебей баарыңарды жакшы көрөм мен. Ал сиздин көз жашыңызды көрүп мен бир чети мында башкача сезимде олтурам да. Анткени көз жаш бул жүрөктөгү муңдардын, сезимдердин баштан өткөн бир реалдуу жашоонун бир белгиси деп айтылат да. Анан азыр сизде кандай сезим болуп атат? Бир тууганыңыз сүйлөгөндө аябай жүрөгүңүз жибип кетти да. Энелик бир көз жаштар агып атат. Анан эмне үчүн бул? Шукан айтканда биз
турмуштукта ар нерсе өтөт экен баштан. Ушу атабыз өтүп кетти жашыбызда. Андан кийин ушул Лукам экөөбүздүн ортобузда дагы бир Лукам бар эле. Келинчегим могул. Ошол Лукам өтүп кетти. Ошондой нерселер эске келет экен да мындайдачы. Андан кийин эми Кудайга шүгүр жакшы эле. Бардык нерсе жакшы болгону менен ушу ар кимдин орду ар башка болот экен да. Апам ушу чындап эле эшикке чыгып эркек болуп, үйгө кирип аял болуп, кыйынчылык менен биз жашыбызда калганбыз. Кыйынчылык менен багып чоңойтты. Ошолор эсибизге түшөт. Ошондой нерселер экен да. Баракелди, ыйлабаңыз. Мындан аркы жашооңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздардыкы. Анын ичинде биз жанында олтурган, арасында, катарында олтурган ушул үй бүлөнүн дагы келечеги, жашоосу жаркын болсун деп тилейбиз. Бир гана көз жаш аксын, бактылуулукка, жакшы күндөргө көз жаш төгүлсүн деген тилектерди арнайбыз дагы. Биз передачабызды, программабызды улантабыз. Биздин пешенебизге бар болуң. Siz de izlemekinize dördün körpü olup şu urmasıyla bölünüp öyle жүрүңүз. Bu oşon tulgan gün көбүн өткөрүңүz. Рахмат, кол чаап коелу, Абзем ушу жаштайынан эле эркектердин ишин эле кылып келди абзем. Өтө күчтүү кыз эле. Ошо өзгөчөлүк ошол абзем. İşlerмен жакшы эле абзем кичинесинен. Ошо туулган күнүңүз кут болсун. Дайым жакшы күндөрдүн үстүндө жүрүң, ушу балдарыңыздын, кыздарыңыздын ысык чайларын ичип төрүндө жүрүңүз, а? Кичинекейинен татамал болгон, биз атабыз жашыбыздан өтүп кетип, бизди баккан, апамга шерик болуп, ушу не дейбиз, жумушка күчтүү эле. Анчам эркектен күчтүү аял эле. Ушул не дейбиз, ден соолук болсун, туулган күнү кут болсун. Мынакей, ушул жерде убагында өзү бала болуп турган мезгил болгон болсо, мына арадан канча бир топ жылдар өттү, бирок өзү энелик бакытты сезип, энелик статуска ээ болуп, бүгүн энесин аябагандай барктап, баалап, чын жүрөктөн сүйүп, аздектеп бүгүн куттуктап олтурган биздин Тилакан энекебиздин дагы бир кызы олтурат, Канжаны, сүйүктүү кызы. Анда эмесе сөз дал ушул биздин Айгүл эжебизде. Кол чаап коюңуздар. Бүгүн дүйнөдөгү мээримдүү апакемдин туулган күнү. Апа, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Ар дайым ушу атам экөөңүздөр балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын сый урматын көрүп, оорубай, сыркабай, ошо каарыбай, биздин ушу жакшы күндөрүбүздө ошо тууган урук менен, дос жарыңыз менен, бала чакаңыз менен, неберелериңиз менен дайым бирге болуң. Канчасы апамдай мээрим төгүп турса дагы, апамдын мээриминдей мээрим болбойт. Жаным апам. Сезимдер, кубанычтар, белеги бар экен, көрүп атасыздар. Эми эл журттун астында, туугандардын, жакындардын астында ушул белекти тартуу этсин. Атынан ушу белекти апама таап коеюн. Бардык балдарын, уул кыздардын атынан. Кол чаап туралы, Qартайба көп жаша, ай, жан апам. Ой, байлыгым апакем. азыр дал ушул бүгүнкү күндүн күнөөкөрү менин мээримдүү энекем, бул ааламдагы периште Тилакан энекебиз менен кыскача кызыктуу маегибиз болот. Ал өзүнүн жеке жашоосуна, уул кыздарына, турмуш тиричиликке байланыштуу бир кызыктуу маек десем, менимче туура болот. Эми жогоруда эфирден сырткардагы сүйлөшпөдүкпү, Тилакан энеке? Мына эмоцияларыңызды, сезимдериңизди көрдүм, эл көрдү, анан өзүңүз айтып атасыз да, аябай
бүгүн башкача болуп атам депчи. Себеби мен күтпөдүм эле. Ооба да. Буну билгенде даярданмакмын депчи. Анан эми кеңири токтолуңуз. Кайсыл жерде туулдуңуз? Канча кызды, канча уулду таптыңыз өмүрдө? Комсомолдо төрөлгөнмүн, 11 бир тууганбыз. Ошо атабыз жаш жүздө өтүп кеткен. Апам бар. Кудайга шүгүр. Укам өтүп кетти. Жакшы эле. Ошо 5 балам бар. 3 уул, 2 кызым бар. Чалым бар. 80-жылы турмушка чыкканмын. 5 балалуу болгонбуз. Ошондон бери. Мына кашыңызда, бешенеңизде мээримдүү апакеңиз дагы деле бар экен. Апам бар, Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр. Апам Сиз бар. бактылуу эне экенсиз. Ооба. 82 жашта. 82 чыкты апам. 82 жашта экен да. Анан апаңыз сизди кантип тарбиялады эле? Апам эми ушу бизди жалгыз тарбиялады. Биздин жашыбызда эле атам өтүп кетти. Ондон кийинки турмуштун өйдөлдү, оор жеңили апам мойнунда болду да. Апам ошо кыйынчылыктар менен чоңойтtu. Мен эле чоң элем, онду бүттүм эле. Ошол жылы өтүп кеткен атам. Андан кийинкилерин баарын айт эле. Кыйынчылык менен чоңойтtu биздин билишибиздечи. Сиз ошол апаңыздан алган мээримди, жакшы тарбияны, энелик сүйүүнү өзүңүздүн балдарыңызга, уул кыздарыңызга бере алдыңызбы? Энеңизчелик бир даражада. Бердим деп ойлойм эми. Анда апамдай эле кылып, эми бала деген башкача болот экен да. Ошо эми карап турсаң бардык нерсе ушу балдарың үчүн кетет экен да. Убагында сезбей да каласың өзүңчү. Ушу кандай иштерди кылып, нелерди неметип атам деп. Кудайга шүгүр, балдарым жакшы эле. Кыздарды, уулдарды тарбиялапсыз. Небере чеберелер дагы Кудайга шүгүр бар экен. Мында кашыңызда өзүңүз бир энелик түйшүктү аркалап, аларга баш көз болуп турат экенсиз. Бул дагы бир чоң бакыт жашоодо. Аны сиз жакшы түшүнөсүз эне катарычы. Анан көрүүчүлөр дагы ушул күнгө жетсек экен, биз дагы ушул үй бүлөдөй бактылуу болсок экен деп тилеп арнап олтургандар, тилек кылып аткандар арбын. Мен айтат элем, ушундай тилектериңиздер орундалсын деп. Эми ошол жогоруда баса белгилеп токтоп атканбыз. Зарина эже менен Канат агабыз депчи. Алардын мүнөздөрү кандай болгон? Башка бир уул кыздарыңыздардан бир топ айырмасы барбы мүнөзү? Эми балдарым бардыгы эле бирдей, бирок булар эми баягы талаа түздө жүрүшүп, көбүнчө ушул экөө Россияда, кызым ушу Зарина жашынан эле Россияда турмушка чыккандан эле ошол жакта. Келсем 3 жылда, 4 жылда бир келет. Ошого эми жакшы эле неме да. Мындай турмушун деле алып барат, бизге деле жакшы эле мындай мээрим төгөт да. Канат болсо эми балдарым түзүк эле, ушу балдардын ичинен бала болот экен. 5 баласы бар унун дагычы, уну аяйм мен. Мына айтып атасыз да, менин жаштыгымда атам эрте каза тапты, көзү өтүп кетти депчи. Бир топ кыйын жашоону көрдүк, тарбияландык деп айтып атасыз. Демек мен ичимен ынанып калдым да. Демек энем жаштайын эле жашоо тиричиликке, өмүргө жашоого бышы бүткөн турбайбы депчи. Анан ушул перзенттүү болгондон кийин дагы мындай кандай кыйынчылыктар болду, өзүңүз эне болгондон кийин? Ооба, турмуштун өйдөлдү көп болот экен. Кыйынчылыктар болду. Жакшысы да болду, жаманы да болду. Жакшы эми Кудайга шүгүр, ал күндөр билимдей, эми эл ортосу Кудайга шүгүр эле жашоодобуз азыр. Жакшы эле. Анан Тилекан эне, ар бир адамдын бир жаштайынан арзусу пайда болот да, жүрөгүндө, көкүрөгүндөчү. Мен ушундай бир кесипти аркаласам, же бул ушундай бир өнөрдүн ээси болсом дейт экен да. А сиздин жаштагы кыялыңыз кандай эле? Мен деле ойлойт элем, ондойду жан турмушка байланыштуу ондой нерсени кийинки күндөрү атам өткөнүн ойлонбой эле калдым. Не дегенде биз чоң семьяда элек. Мен ондой нерсени эмес, турмушту деле ойлобой калгам, турмушка чыгыштычы. Анан тагдыр экен, ошого карап ыктайт экенсиң да. Ондой нерселерди унутуп эле ушу тиргилик болсо, анан ушу укаларым мынанча деп бир укам студент, экөө студент эле. Бирөөсү дагы окубай койду, үйдө тиргиликти кылган киши жок деп. Бирөөсү окуп бүтүп иштейт эле өтүп кетти. Экинчи укам. Келгенден кийинкиси. Ошол мезгилде атаңыз каза тапкандан кийин сиз апаңызга арка бел болуп турсуз да, колуна кол, бутуна бут деп. Анан айтып атпайсызбы, менде такыр ой болбоду, турмушка чыкпаймын деп ойлоп калдым деп атпайсызбы? Анан ошол бир мезгилде үй бүлө курдуңуз, жолдошуңузду таптыңыз,
ошол сен турмушка чыгасың, бир үй бүлөнүн түндүгүн көтөрөсүң деген кабар келгенде кандай ойлор пайда болду? Эмне деп ойлонуп кабар деле баштадың? келген эмес. Кандай болгон анда? Мен ошол жерде кайнагаларым эле айтышып эле анан кокустан эле анда качырган маал эле го, качырып эле алышканда ондо деле жашаш оюмда жок эле, жашабасам керек деп жүрдүм эле, тагдырым бирге экен, жашап кеттим. Жашап калдыңыз. А жолдошуңуздун мүнөзү кандай? Токтолбойлу ушуга? Жолдошум ушу оор киши. Аны көп сөзү жок. Өзү менен өзү. Телакан эне, сиздин сүйлөгөнүңүзгө маани берип, баамда олтурсам аябай оор басырлыктуу, ушундай адам сезилип атасыз да. Жашоодо деле ушундай көрүнүп атасыз, мындай көрдүк өзүбүздүн көзүбүз менен. А бул сөзүмө экран артында отурган көрүүчүлөр дагы ишенип атат да. Анан мисалы азыр 63 жашка толдуңуз. Бул өтө сыймыктанчу курак деп айтсак болот. Жеткен бар, жетпеген бар, Кудайга шүгүр. Анан мындан 20 жыл мурунку биздин Тилакан энекебиз кандай болгон? Жаңы келин болгондо бир шайыр болгонбу? Мындай тынып тынчыбаган адам болгонбу? Кандай адам болгон негизи? Чындап ошондой эле. Эми ошо билбейм, мен ушу турмуш деп эле өттүм да. Укала ушу апамдын түйшүгү, өзүмдүн түйшүгүм болуп, мурун аларды кошо кийин өзүмкү кошулду. Ошо менен алек болуп, мен ушу көчөгө басып, минтип, наркы бирке аралашканыма аз эле жыл болду. Чындыгындачы. Өзүм балдарымкы, анан апамкы, кайын журтумку болуп эле ошон менен эле алек болуп жүргөн экенмин, чындапчы. Анан кийинкилери Кудайга шүгүр жакшы. Бул кыздарга азыр көбүнөсү айта турган насаатыңыз кандай? Эмне деген насааттарды, сөздөрдү көп айтып турасыз? Мен эми ушу эл катары жашагыла. Ушу бала чакаңар менен жакшы күндөрдү, жакшы немелерди өткөргүлө. Кандай ондой эле мен өзүмө карап туруп, мындай өтө эле силер ончолук эле кирип кетпегиле дейм да. Ушу өзүңөрдү да карагыла, эми эл ортосу болуп жашасаңар болот дейм. Кудайга шүгүр, жакшы эле жашашат. Ардактуу замандашым, биз болсо берүүбүздү, программабызды улантабыз. Албетте сиздер көрүп жаткан бул көрүүчүлөрдүн көңүлүн көтөргөн сюрприз программасы уланат. Анда эмесе биздин Тилакан энекебиздин бир келини бар, улуу келини, кыскача калуу тилегин айтып, колундагы баалуу белегин тапшыруу алдында турат. Анда келиңиз. Эмне демекчимин, апа, биринчиден туулган күнүңүз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун, дайыма оорубай, атам экөөңүздөр төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Бул атамдын белеги эле, атайын Россиядан кандай десем, алдыртып берди. Кайнатам атам. Ошону ата апама тагып коеюн. Ар бир тилегим айласын тапкан, түн бою уктабай терметип чыккан. Бейишим өзүңсүң ардагым апа, асылым менин ардагым апа, асылым менин айыгым апа. Биз үчүн бакыттын жолуну курган, жан апа, сиз үчүн жанымда курман, канткенде ак сүтүң актаймын апа. Апа, туулган күнүңүз менен куттуктайм. Аллахым узун өмүр, чындын соолук берсин. Биздин маңдайыбызга бар болуң, көп жашаң, оорубаң. Ай, жан апам, ой, байлыгым апакем, ай, бары сен. Ой, картайба көп жаша.
сүйүктүү теле көрүүчүлөр, бактылуу үй бүлө, бакыттын үй бүлөсү деген дал ушул үй бүлө сиздерге барыңыздарга үлгү боло алды деп биз терең ишенебиз. Ушул үйдөгү жакшылык, ушул үйдөгү жарык коломто эч качан өчпөсүн, жакшылыктар боло берсин деген изги тилектерди арнайбыз. Демек, эгерде биз үчүн кызматташам десеңиздер, төмөндөгү WhatsApp номерлерге жана дагы Instagram баракчаларга кат жиберсеңиздер, биз сиздер менен байланышабыз. Жакшылыгыңыздарды жалпы калайык калкка, жумра журтка чагылдырып берүүгө биз болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Ошентип сиздер менен келерки жакшылыкта жолугушканга чейин амандыкта калыңыздар деп тилек айтып коштошобуз. Бул сюрприз!